Алар маалымат программасы, студияда Диана Нурлан кызы. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун кылмыш иликтөөнүн 105 жылдык мааракесине карата кызматкерлерди куттуктады. Урматтуу кесиптештер, урматтуу кылмыш иликтөө кызматкерлери жана ардагерлери, сиздерди 105 жылдык мааракеңиздер менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кылмыш иликтөө кызматкерлери ар дайым кылмыштуулук менен күрөшүүдө, кылмыштуу кол салууларга каршы турууда, жарандардын коопсуздугун камсыз кылууда, кызматтык милдеттерин абийирдүүлүк менен аткарууда, алдыңкы сапта болуп келишкен жана болуп жатышат. Бүгүнкү күндө дагы, көп жылдар мурда дагы кылмыш иликтөө бөлүмүндө кызмат өтөө өмүргө кооптуу болуп, ар дайым тобокелчилик менен байланышып келген. Кылмышкерлерди издөө, изине түшүү, кармоо бул бөлүмдүн кызматкерлери туш болгон күнүмдүк иш. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы укук коргоо тутумундагы эң ири, эң маанилүү жана элиталык бөлүмдөрдүн бири болуп саналат. Анын негизги максаты кылмыштуулук менен күрөшүү, оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачуу, тергөөдөн жана соттон жашырынып издөөдө жүргөн адамдарды аныктоо жана кармоо. Кылмыш иликтөө бөлүгүндө кызмат өтөө эң татаал кызматтардын бири жана өз кесибине жан аябастык менен берилгендикти, ошондой эле жогорку билимди жана мол тажрыйбаны талап кылат. Ошондуктан бул бөлүм ички иштер органдарынын түзүмүндөгү эң маанилүү жана беделдүү бөлүмдөрдүн бири бойдон калууда. Мен кылмыш иликтөөнүн ардагерлерин куттуктайм жана ыраазычылыгымды билдирем. Анткени сиздер жаш муундун ыкчам кызматкерлерине жол көрсөтүп, баа жеткис тажрыйбаңыздар менен бөлүшүп, өзүңүздөрдүн кызматыңыздарга жан үрөп келесиздер. Бүгүнкү кесиптик майрамдын ээлери, сиздер чын жүрөктөн айтылган куттуктоолорду кабыл алыңыздар. Баарыңыздарга жаңы жетишкендиктерди, кызматта ийгиликтерди, тынчтык жана бакубатчылыкты сиздерге жана жакындарыңыздарга чын ден соолукту каалайм. Терең урматтоо менен Ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков. Үстүздөгү жылдын 1-октябрында Бишкек шаарындагы Кожумкул атындагы спорт ордосунда 2022 Баткен окуясында курман болгон аскер кызматкерлеринин жаркын элесине арналган жана ички аскерлердин шер отрядынын түзүлгөн күнүнө карата аскердик кармаш урушу боюнча Кыргыз Республикасынын ИИМдин ички аскерлеринин кол башчысынын эл аралык кубогунун финалдык оюну болуп өттү. Мелдешке катышкан күч түзүмдөрүнүн 12 командасынын ичинен иргелеп отуруп, финалдык мелдеште эң мыкты спортчулар күч сынашты. Мелдештин жыйынтыгы боюнча командалар арасында ИИМдин ички аскерлеринин Бишкек шаарында жайгашкан шер отрядынын командасы биринчиликти багындырып, ички аскерлеринин кол башчысынын эл аралык кубогуна татыктуу болду. Экинчи орунга Улуттук гвардия, ал эми үчүнчү орунга ИИМдин Атайын багыттагы полку ээ болду. Жеңүүчүлөр кубок, медаль, диплом жана грамоталар менен сыйланышты. Мелдештин аягында Кыргыз Республикасынын ИИМдин ички аскерлеринин кол башчысы полковник Дамир Алыбаев өз сөзүндө бүгүнкү мелдештин эң негизгиси 2022 жылы курман болгон баатырларыбызды дайыма эскерүү жана алар менен сыймыктануу. Алардын аттары Кыргыз тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды десем жаңылышпайм. Жеңүүчүлөрдү жетишкен ийгиликтери менен куттуктайм жана мындан ары дагы чоң ийгиликтерге жетишиңиздерге тилектешмин деди. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана Бишкек шаардык кайгыл кызматкерлери Токтогул Сатылганов атындагы номер 69, ошондой эле номер 26 окуу тарбия комплекс гимназияларына барып, жол коопсуздугу багытындагы атайын профилактикалык иш-чараларды өткөрүштү. Анда мектеп окуучуларына үйдөн чыккандан тартып, мектепке чейинки аралыктын маршруттук чийинин, жол чырактарынын, жөө өтмөктөрдүн, жол белгилеринин эрежелерин эскертишип, мектеп окуучуларына суроо жооп алышты. Эскерте кетсек, бүгүнкү күндө өлкө аймагындагы бардык орто мектептерде жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери бирден бекитилип, мектеп окуучуларынын жол коопсуздугун камсыздап келишет. Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы жана Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Республикалык психиатрия жана наркология борбору менен биргеликте номер 62 мектеп гимназиясында маек өткөрдү. 9-10 класстын окуучулары үчүн жаштар арасында баңгизаттарды колдонуунун алдын алуу темасында болду. Номер 62 мектеп гимназиясында саламаттыкты сактоо органдарынын өкүлдөрү менен биргеликте баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча лекциянын өтүшү жаштарга баңгичиликтин көйгөйлөрү жана анын алдын алуу чаралары тууралуу маалымат берүүнүн маанилүүлүгүн көрсөтүп турат. Мындай иш-чаралар сергек жашоо образын калыптандырууга жана өз ден соолугуна жоопкерчиликтүү мамиле жасоого өбөлгө түзөт. Кызматтын кызматкери Таалай Субанали
Алиев мектеп окуучуларына кылмыш жоопкерчилиги тууралуу түшүнүк, терс жана зыяндуу кесепеттерге алып келген ар кандай күмөндүү кирешелер, адамдын ден соолугу үчүн жоопкерчиликтин жана жашоодо туура тандоонун маанилүүлүгү тууралуу айтып берди. Лекцияга 150-ге жакын окуучу катышты. Кызматкерлердин ичкилик ичип алып, кызматтык унаада жүрүшкөндүгү боюнча кызматтык иликтөө ИИМдин ички иликтөө кызматы тарабынан жүргүзүлдү. Жыйынтыгында Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын милициянын кайгылуу күзөт кызматынын туристтик экологиялык взводдун 2 кызматкери, милициянын подполковниги МТ жана милициянын улук лейтенанты НА ички иштер органдарынын катарынан чыгаруу чечими кабыл алынды. Мындан тышкары, кол алдындагы кызматкерлердин ишине көзөмөлдүн жетишсиздиги үчүн туристтик экологиялык взводдун командири, милициянын подполковниги МН ээлеген кызматынан бошотулуп, Ысык Көл областынын ички иштер башкармалыгынын жана Тоң районунун ички иштер бөлүмүнүн бир катар жетекчилери катуу тартиптик жоопкерчиликке тартылды. Иликтөө иштерине алып келген бул окуя видеого тартылып, социалдык тармактарга жарыяланып, коомчулукта чоң резонанс жараткан. Милиция кызматкерлеринин ушул сыяктуу жүрүм-турумуна мыйзам чегинде эң олуттуу жана катаал мамиле кылынат. 2023 жылдын 12-13 октябрь күндөрү Бишкек шаарынын жана Чүй областынын айрым көчөлөрүндө чектөөлөр киргизилет. 13 октябрда Бишкек шаарында Кыргызстандын төрагалыгында КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өткөндүгүнө байланыштуу 2023 жылдын 12-13 октябрь күндөрү Чүй областынын жана Бишкек шаарынын төмөнкү көчөлөрүнө мал менен чектөөлөр киргизилип турат. Алар Манас эл аралык аэропорт жолу менен Бишкек шаарына чегине чейин, Фучик көчөсү Бишкек шаарынын чегинен тартып Чүй проспектисине чейин, Чүй проспектиси Фучик көчөсүнөн тартып чыгышты карай Манас проспектисине чейин, Манас жана Чыңгыз Айтматов көчөлөрү түштүктү карай Аларча мамлекеттик резиденциясына чейинки бөлүгү. Аларча мамлекеттик резиденциясынан тартып Атабейит мемориалдык комплексине чейин, Бишкек шаарынан чыгып Бишкек жана Арын-Тору-Карт айланма жолу аркылуу Кант шаарына чейин. Бул мамлекеттик маанидеги иш-чара учурунда жогоруда көрсөтүлгөн жол жээктерине унаа каражаттарын калтырбооңуздарды, оор жүк ташуучу унаалар зарылчылык болбосо жолго чыкпай турууну жана жалпы айдоочулардан жол кыймылын жөнгө салып турган кызматкерлердин талаптарына баш ийип, жол эрежелерин так сактоого чакырабыз. Эскертүү: эгерде кырдаалга жараша башка жолдор жабыла турган болсо, кошумча маалымат берилет. Урматтуу жарандар, унаа мамлекеттик мекемесинин ишмердүүлүгүнүн алкагында пайда болгон салыкка байланыштуу маселени тактап кетмекчибиз. Унаа мамлекеттик мекемеси транспорт каражаттарын жана айдоочуларды кайра каттоо боюнча жооптуу мамлекеттик орган болуп саналат. Биз өз функцияларыбызды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бекитилген ыйгарым укуктардын алкагында аткарабыз. Бирок салык маселелери, анын ичинде киреше салыгы жана башка салык милдеттенмелери биздин ишибиздин бир бөлүгү болуп саналат. Анткени салык жыйындары унааны каттоодо алынат. Эскерте кетсек, салык төлөмдөрү Кыргыз Республикасынын колдонуудагы салык мыйзамдарына так ылайык алынат. Салык маселелери боюнча толук маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын салык органдарына кайрылууну сунуштайбыз. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.